Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык мактоолорубуз жаратуучубуз Аллах Таалага болсун. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дилазыктын бүгүнкү көрсөтүүсүндө динибиздеги кайрымдуулук маселеси тууралуу кеп коскомокчубуз. Коногубуз Ош областынын мусулмандар дин башкармалыгынын аялдар бөлүмүндөгү жетектөөчү адис Жапашева Жамила эжеке. Эжеке, мына биздин Дил маектин куттуу төрүнө куш келипсиз. Бүгүнкү биздин маек кыла турган темабыз ушул ислам дининдеги кайрымдуулук темасы да. Ушул учурда азыр ушул багытта өзүңүздүн иш-чаралар боюнча жана жалпы эле кайрымдуулук тууралуу кеп көзгөп берсеңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизди угуп отурган телевизордун жанында ушул маек жөнүндө ой пикириңиздерди толгоп бизден суроо жоопторду күтүп отурсаңыздар, биз дагы сиздерге шерик болуп ушул маселе боюнча учкай болсо дагы сөз козгомокчу болдук. Себеби эмне себептен дегенде бүгүнкү күнү жардамга муктаж болгон адамдарыбыз аябай көп да. Gelgile, kandayсыңар, жақсымы? Gelgile, kandayсыңар, келдиңерби, келип калдыңарбы? Жүргүлөмө. Кандай жақсыңар, жақсы болуп калды, балаң жақсы. Сүйүнүчтүү кабар. Силерге фонддон пул келди. $900 баягыда кайрылып жастыңар эле го, кайрымдуулук фондко. Ошондон мынакей 900 азыр мен мемеге барып алып келдим. Азыр сиздерге беремин, ошол балаңдын лечениясына деп беришиптир. Сен качан меме кылдың эле, бул баланы качан операция кылдырдыңар эле? Биз экөөбүз баягы жазганда кайсы мезгилде 19-жылдын майында беле, октябрында жазганбыз, экөөбүз заявление жаздык эле го, мемеге кетип атам, леченияга кетип атам деп. Канча жолу болду операция балам? Менин балам 2 жолу операция болду. Экинчисинде акыр бөйрөгүн алдыр, анан эми жакшы болуп калды. Эми жакшы. Алдыр электе ооруй берип кыйналып жүрдүм. Азыр бөйрөгүн алдыр, эми жакшы болуп калды. Сен Бишкектен эле операция жасадың ба? Бишкекте болду. Өзүбүздүн врачтар, Ошто. 2 жолу операция болду. Анан ошондо кайрымдуу адамдардан жардам сурап кайрылганбыз. Жакшы экен, берип калган биз да аябай сүйүндүк. Эми оорубагыла, мындан кийин балаңды жакшы кара. Анан кийин мектепте дагы жакшы окут. Ушул азыр эми мен азыр мына балаңа бергенде бул канчалык сүйүнөт. Кийин булардан ошо бирөөгө ошондой сүйүнүчтү тартууласа аябай жакшы болот эле. Балдарыбызды ошондой тарбияласаң, өз негизги диндин максаты ошол да, ушу балдарды кайрымдуулукка үйрөтүү. Биз бирөөдөн жардам алдык, ошо жардамды да башка бирөөгө беришибиз керек. Сен жакшы болуп калсаң, Кудай кааласа иштесең, сен дагы чоңоюп ушундай пул тапсаң, сөзсүз сенден кийинки керектүү адамдарга кайрымдуулук кылып турасың. Эми өзү тегеле бул кайрымдуулук деген өзү эмне экендигин бир учкай кеп кала турган болсок, биз кайра эле диндин адамдары баягы диндин шариаттын законуна таянабыз да. Өзү кайрымдуулукту башталышы Умар разияллаху анхунун мезгилинде башталды. Ал халифа болуп турганда бир сахаба келип ага вакыт кылып өзүнүн курма багын тапшырып кетти да. Ана мына ошондон анын пикирине Умар разияллаху анхунун
ойына ушул пикир келди. Мен бардык нерсени вакыф кылып топтосом, ким муктаждыктар болсо, ошол муктаждыктарга үзбөстөн берип турганым жакшы экен деп ушул фонд сыяктуу ошону ачканда, андан кийин мынакей Алла Таала дагы өзү бизге ушул муктаждыкты кандыруу үчүн зекетти парз кылды да. Зекет дагы ушул социалдык абалдагы кандай кылып ушул жардыларга кандай жардам бериш керек дегенди ушу байларга парз кылып зекетти бизге кайрымдуулук кылып таштап кетти да. Мына ушундан дагы билсек болот, себеби бул кайрымдуулукка ар дайым ар бир учурда, ар бир коомдо, ар бир могу жашап аткан ар бир нерсебизде биз муктаж болуп турат экенбиз да. Ошон үчүн Алла Таала дагы өзүнүн даанышмандыгы менен зекетти парз кылып бизге ушул кайрымдуулукту таштап кетти. Андан тышкары дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бул дүйнөгө мээримдүү пайгамбар болуп келген үчүн жаны бир эле адам затын эмес, жаны заттарга кошо мээримдүүлүгүн көрсөтүп, ал дагы өзүнүн кайрымдуулук жана кимдерге кандай кылып жардам берерин көрсөтүп кетти да. Ушул эле кайрымдуулуктун дагы бир нерсесин айта турган болсок, Алла Таала бир эле мага ибадат кылгыла деди. Андан кийин ибадат кылгыла деди. Буйрук берип атат. Андан кийин эмне деди? Ата энеңерге кызмат кылгыла деди да. Мына жардамды кимден башташты дагы Алла Таала өзү бизге китеп кылып көрсөтүп кетти да. Мына көп бул жерде пайгамбарыбыз деген канча бизге сүннөттөрүн таштап кетти, бизге жол көрсөтүп кетти. Мына Алла Тааланын ошол буйругу менен ата энеге кандай мамиле жасаш керек экендигин, ата энеге кандай жардам бериш керектигин, ата энеге кандай кайрымдуу болуш керек экендигин, эгерде ата энеге кайрымдуу болбосоң, сен ибадаттарыңды кабыл кылбайм деп койду. Ата эне ыраазы, Алла ыраазы деген бизде мына сөз бар. Андан кийинки дагы биздин үй бүлө маселесине келе турган болсок, үй бүлөдөгү маселени да карап койду да. Айтып атат, пайгамбарыбыздан хадис бар да, сен өзүң жегенди сөзсүз үй бүлөңө дагы жегиз деди да. Мынакей бул деген менен памдатат. Азыркы мезгилде мына эркектерибиз бардыгы барып аштарды жешет, кафелерге киришет. Ошо күнү сөзсүз үй бүлөңө өзүң жеген тамактан үй бүлөңө дагы алып келип жегизишиң керек. Мына бул кайрымдуулуктун үйгө болгон мамилеси. Андан тышкары жалпы коомубузга айтып атат да, жалпы коомго айтып атат. Бири бириңер бирадар бир туугансыңар деп атат да. Бул деген башка адамдарга дагы бирадар бир тууган ат коюп Алла Таала бизди бириктиргенден кийин ошол бир туугандарыбызга, коомдун ичиндеги ушу муктаж болуп аткандарга дагы кандай кылып жардам беришибиз керек, кандай кылып аларды карашыбыз керек дегенге чейин Алла Таала бизге ошондойду берип койду да. Айтып атат, жетимдин башын сыла, жесирге жардам бер дейт. Сен ошолорду кылсаң, мына муногундай болосуң деген дагы бизге кандай соопторду, кандай жакшылыктарды бизге калтырып кетти да. Андан тышкары мына пайгамбарыбыздан өрнөк ала турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам убагында ал бир эле мусулмандарга эмес, гайры диндегилерге дагы, диндеместерге, биринчи диндеместерге жардам берген. Анан кийин мусулмандарга жардам берген да. Бул деген кайрымдуулук, бул бири-бирибизге жардам берүү, мусулман менен мусулмандын ортосундагы кеп эмес. Бул деген мамиле эмес, жалпы адам затты бири-бирине муктаждыгын кандырып, бири-бирибизге жардам бере турган жашоодо берген да. Бирок мына биз ойлойбуз да, бардыгыбыз намаз окуйбуз, орозо тутабыз, хачка барабыз. Ушуну эле кылсак мен мусулман экенмин деп ойлоп атабыз да. Жок, урматтуу теле көрүүчүлөр, силер туура түшүнүңүздөр. Бул бизге исламдагы 5 шарт. Бул ар бир мусулмандын өзүнүн мойнундагы тагылган милдети. Андан тышкары Алла Таала жеке жашоодо берген эмес, коом менен, жамаат менен жашоодо берген да. Ошол
коомуңдагы ар бирөөгө жардам бериш, бири биrini жакшылыкка чакыруу сенин мойнуңдагы парз милдетиң деп койду. Биз ушуну унутпашыбыз керек. Ошон үчүн бул фонддорду түзүп, мына ошо пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткенден баштап биринчи мусулман деген адам өзү фонд дегенибиз ушу кайрымдуулук, жардам бере турган эле бир мындай уюм сыяктуу эле деп түшүнүшүбүз керек дагы. Бирок ар кимибиз ошол уюм мен экенмин, ошол уюмдун мүчөсү мен экенмин, коомумдагы жардамга муктаж болуп аткандарга мен акылуу түрдө өзүмдүн колуман келишинче байлыгымын таап аткан өзүмдүн доходума жараша коомго салым кошуп турушум керек экен деп милдетти мойнуна алыш керек. Мисалы бир коомдо ошол жерде канча ибадат кылган адамдар болсо дагы, эгер бир жетимдин ыйлап жатканын болгон болсо, ошол айылдагылардын дуасы кабыл болбойт деген сөз бар го. Туура. Ошол сыяктуу эле эми мынабу жалпы журтчулуктагы муктаж адамдарды дагы эске алып, ошолорго жардам көрсөтүп жүргөн болсок, Алланын ыраазычылыгына ээ болобуз да. Мына сиздердин иш аракетте ушундай кайрымдуулук фонддору менен иштейт экенсиздер. Ошо азыр көп да кайрымдуулук фонддор. Ошонун кайсысы менен иштейсиздер? Биз мен кече жакындан бери кайра ютубтан ушуну эле кызыгып окуп атамын. Бирок ушунчалык дуа кылдык. Менде дагы көп пикирлер пайда болуп калды да. Азыр биз кайсы фонд менен иштеше электен мурун муногу Ак ниет деген фонду чыккан экен. Жана Оштогу көзү азиз төрөлгөн, шишки менен төрөлгөн балдарды мына ошол фонд алып барып, бир эле бул бала эмес, башка ооруган балдарды 3 экен жетелеп алып барышым өздөрү ошол фонддун директору Индияга алып барып операция кылдырганы кайра ушунчалык адамдарга айтып, баягы адамдардан топтолгон пулдар экен да, отчет бериши ушундай болуп атат деп айтып атат. Биз ушуларга дагы аябай ыраазы болдук көрүп. Ошондой колубуздан келбей жатканына да капа болдук. Себеби ушуну кылышыбыз керек экен да. Ар бир фонд менен бир эле фондко байланышпастан, ар бир фонд менен байланышы ошо ар бир адамдын өзүнүн жекече милдети экен да. Мына биз Итар фонду менен иштешебиз. Бишкекте Жаркын жаштар келечеги деп бир коом бар. Ошолор ушул Итар фонд менен иштешип, анан кийин ушулар Кувейттеги спонсорлары бар. Муногу Кыргызстандагы Ошто, Гүлчөдө, анан кийин Каракулжада, ушул түштүк өйрөгөн тарапта дагы көп аксы ар бир райондордо бар, областтарда дагы бар. Ушул фонддор жетим калган балдарыбызга, кыздарыбызга пособие берет, ар айда берет. Эми бир мамлекеттик азыр бардык эле баягы банкка байланып калгандын нерсесинен ар айда бербей калып атат. Мына баары топтолуп беришип атат. Ушул фондко ушул биздеги бир эне баласы ооруп калып, бөйрөгүн алдырып келди. Ал Индияга барган жок, биздин өзүбүздүн эле Бишкекте 2 жолу болду. Бирок ушулар Бишкекте операция кылгандан кийин канча деген көп суммада пул кетти да. Анан ушул фондко жаздык эле апасы. Себеби өзү ушул баласы дагы 2 баласына ушул фонддон пособие алат. Ушул фондко жаздык эле келди. Мына өзүңүз күбө болгондой, өзүңүздүн көзүңүзчө биз бердик, $900 жөнөткөн экен. Спонсору бул мамлекет берип аткан жери жок Кувейтте. Ушул фондко аябай мен таң калдым да. Бирок ушуну ойлодум да, эмне үчүн биз ушундай уюштура албайбыз деп. Көрсө бардыгы баягы жаштарыбызды жетелеп, жаштарыбызга кайрымдуулук болушту үйрөтүш керек экен деп калдым да. Себеби ушул фонд биз сураганда, мына биздин балдарыбызга берип аткан пособияны бир бай жолбосо бир мамлекет бир ишкана бербейт да. Ушундай фонд экен. Айерге мектеп окуучулары деле келе берет экен, мен спонсор болом деп. Баягы ата-энеси берген, ким канча алып жеткенчи. Ата-энеси берген күнүмдүк расходуна берген пулдарды ошо балдар фондко алып келип төгүшөт экен. Муну карасаңыз, ошо фондко төгүп, ошо фонддогу балдар эле
ушу балдарга спонсор болуп беришет да. Бул мамлекет эмес, Кувейт мамлекети берип аткан жери жок. Жолбозу бир Кувейттеги бир бай берип аткан жери жок да. Бул мына биз деле ушундай фонддор менен иштешип, жолбозу мындай ак ниет деген фонддорго барып сүйлөшүп, алар менен биргелешип, биздин деле балдарыбызга мына пулду беребиз. Кудайга шүгүр, байлар бар, балдарына байдай пул беришет. Алар ошол кайрымдуулук, муктаждык эмне экендигин алар билбегендиктен же ошондой жерлерге алып барышпайт. Ушул окуучулар бөөдө эле ата энеси берген пулду башка жака расходтошот, ысырапкерчиликке. Мисалы үчүн мектепке кетип атып эле бир жерге кирип оюн ойной коет да, бир нерсе кылат. Андан көрө Алла ыраазы боло турган ишке жумшасак, ошол ысырап болбойт экен да. Мына кайрымдуулук кандай сонун болуп атат. Алла Тааланын даанышмандыгы ушунда турат. Ар бир мен берген ырыскы мен берүүчүмүн ырыскы дейт. Бирок ошону мен ыраазы боло турган жерге жумшооду үйрөткүлө деп атат да. Өзүңөрдү ошондой жашагыла дейт, жана үйрөткүлө дейт. Балдарыбызга мисалы үчүн 100 сомдон берсек, балдарыбыз деле ынсап менен 50 сомун жеп, 50 сомун ошондой фондко барып төксө, бизде 6 миллион Кыргызстанда 6 миллион жашоочу болсо, мейлиңиз ал жаш бала болсун үйдө, 2 ата эне болуп, калганы 4-өө жаш бала болсо деле 1 сомдон төккөнүбүздө, мисалы үчүн бир үйдө 6 сомдон төгүп турганыбызды ар айда 6 миллион түшүп турса, ошондой жакырчылыктарга биз барып, ошолорго кайрымдуулук жардамыбызды көрсөтүп турсак, бул аябай жакшы болот экен. Ушундан кийин мен дагы ойлоп калдым, ушу фонддун кылып аткан ишинен кийин биз деле балдарыбызга үйрөтсөк окшойт деп. Биздин динибиздеги бир алтын эреже бар эмеспи? Ар ким өзүнүн муктаждыгына жараша гана дүйнө кармаш керек да. Ашыкчасы ашыкча. Мисалы качан ошол ашыкча дүйнө топтолуп баштаганда, ошо көйгөй башталат экен да. Ошону жалпы журтчулук түшүнүш керек. Дүйнөнүн баягы ашыкчасына уже зекет дегендин берилип атканы дагы ошол дүйнөсүн тазалаш үчүн болуп атпайбы зекет дагычы. Мына ошону жалпы коомчулукта ушул багытта эме түшүнүк жеткиликсиз да, туурабы? Туура. Ошол маселеде мисалы дагы кандай кылсак болот? Мисалы үй бүлөлөргө мен оюмча ушул багыттарда дагы бир курстарды уюштуруш керекпи? Ушул жактайда дагы өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, ошол жалпы элдин эмеси түшүнүгүн көтөрүү жагдайында. Аябай жакшы. Биз Кыргызстандын жарандарын мен жамандашка укугум жок да, анан жаман деп да айта албаймын. Мен ойлоп койдум, өзүбүз жаман экенбиз, уюштура албайт экенбиз деп да. Мына мен айтайын, биз баштадык да, мына Сары Моголго Афганстанда кыргыздарды алып келди да, 12 үй бүлөнү алып келди. Сиз ошто эле жашап атып, бир үйдөн бир үйгө көчсөңүз, канча сизге расход кетип, канча нерседен кыйналасыз, ошол жерге барып жашап кеткенге чейин. Булар эки мамлекетти басып өтүп келишти да. Афганистандан, Тажикстандан өттү, Өзбекстандан өттү, анан Кыргызстанга келип жашашып калышты. Бирок ушулар келгенде эми бирден чамадан менен келишти да, мындайча айтканда 10 көйнөктү алып келсеңиз деле биздин жерге келгенде может ал башкача болуп калышы мүмкүн. Мына ушуну менен ушу келди дегенде биз ал жакта дагы биздин аялдарыбыз, окуган аялдарыбыз бар. Ошолорго звонить этсек, алар аябай кыйналышты, ушундай экен деди. Биз эми ойлонуп калдык. Бирок мен элиме таяндым да, бизде берешен аялдар көп. Мен айтпай атамын, зекетти айтканым жок, колунда бир байларды айтканым жок. Ушу оромол оронуп, Алла мээримдүү, ырайымдуу, сен мени ырайымдуу мээримиңе бөлөдүңбү? Сен берип аткан ырыскынын канчасын өзүм жеймин, канчасын башка бирөөлөргө бөлүштүрүшүм керек экен дегенге ыйман келтирген өзүбүздүн окуган аялдарга айттык да. Аялдарга айтып, мына казият тарабынан ошол мынагы биздин өзүбүздүн Казы саммитинин карынын жетекчилигинин алдында биз бар жокту алып бардык ошолорго. Бир сыйра керектүү нерсесине, майда чүйдесине чейин кашык, вилка, 12 үй бүлөгө ошо чай иче турган чайнегине чейин, коюңузчу шампуну, самыны, идиш жууй тургандарына чейин
идиш жубай турган мочалкасына чейин айттык да, келгиле ушундай экен деп. Мына мен өзүм Кара Сууга бардым. Кара Сууда базарда отурган кыздарга айттым. Ошолор бир паста мына адамдын Алла Таала мээримдүү, ырайымдуу болсо, өзү жараткан мына инсандар деле мээримдүүлүктүн табиятында берип койгон экен да. Сразу эле топтодук, сразу ар бир райондорго айттык. Ишенесизби? 2 портер үстү менен лым, төшөк менен мим алып бардык. Палас, килемдарды алып бардык. Мына бул уюштурдук да, көрсө бул кайрымдуулукту уюштуруш керек экен. Биз бир эле сыйла барган жокпуз. Биринчи сыйла барганда алар эмнеге муктаж экенин көрүп келдик да. Чындап эле барып, андан кийин дагы уюштурдук. Эми бербейт го дегенбиз да, бирок ушунчалык мен элиме ошол биз алып барганда бизге кошулушуп, ошол кайрымдуулукту көрсөткөн, ушул мына телевизордон угуп отурсаңыздар керек. Ушулардын бардыгына мен ыраазычылык билдиргизип кетемин. Ушу биз менен кошо ошолорду ыйлактап, ушу ишенесизби? Майда жүйдөлөрүнө чейин кылып беришти. Балдарына, шымдарга чейин, шымдары жок келген экен мына ушуларды. Ошондон келип чыгып, биздин динибизде эмне дейт? Бекеринен зекетти киргизген жок да. Сен бай болуп ушундай кылып атсаң, кайрымдуулук үчүн сен өзүң бере албасаң, малыңды халалдаш үчүн зекетин төлөп кой деди да. Сага не жалко бирөөгө ма деп берип койсоң, бере албасаң, эң жок дегенде ошол сен таап аткан малыңды Алладан коркуп халалдаш үчүн ошонун зекетини берип кой. Бирок колубуздан канча жумуш кылайлык, бирок байлыкты дагы Алла берет да, ырыскынын кең кылып берет. Бирок ошол Алла берген ырыскынын чоңдугуна, кичинесине карап, ар ким өзүнүн нерсесин, Алланын берген нерсесинин Алла разы болуп отурган жерге беришибиз керек да. Алла ошон үчүн эмне деди? Кайрымдуулук кылгыла, кимдерге бериштерди дагы Алла Таала бизге законно киргизип койду да, көрсөтүп койду. Мына биз ошону эле кылып жашашыбыз биздин чын эле. Анан кийин мээримдүүлүктүн көбүн дагы Алла Таала энелерге берди да, аялдарга берди. Себеби биз эне болобуз. Ушул энелер биригип алып эле жакшынакай болуп, мен дагы бир нерсени айткым келди. Мына азыр дагы ушул кайрымдуулукка көп адамдар муктаж, бирок бир ооруган адамды канча адам пайдаланып калып атат да. Кудайдан коркпой эле мына ушул ооругушуга жардам бергиле деп чыны дагы чыгып алды, жалганы да чыгып алды. Биздин адамдарыбыз бергизи келет, бирок ошо чынбы жалганбы деп калышты да. Ошон үчүн ар бир мына Кыргызстанда жашаган жарандар бар да, өзүнүн району бар. Райондун ичинде өзүнүн айыл өкмөттөрү бар. Айыл өкмөттөрүнүн ичинде өзүнүн ошол маала болуп жашап аткан, кимиси инвалид, кимиси эмнеге муктаж экендигин ошол айыл өкмөт өзү жакшы билет да. Биз биргелешип ошол айыл өкмөттөрүнө барып эле, ошолордон тизмелерди алып эле, эмнеге муктаж деп эле биз барып, мына чыныгы ээсин кимге берем деп табыша албай атса, ошолорго барып сүйлөшүп, ошолор менен иштешип берсек болот экен. Бирок дагы карасаңыз эле, мына дагы биздин мына 2 жылдан бери аябай жакшы уюшулуп келип атат да. Мына 10 класс, 11 классты бүтүп кеткен 10 жылдык, 20 жылдыктары бар. Ошолор кандай өзүнүн туулуп өскөн жерине, окуп кеткен мектебине, ошол жердеги адамдарга кандай кайрымдуулукту көрсөтүп атат. Бул дагы сүйүнөсүң да, ушуну көбүрөөк жайылтып, мына сен таап аткан дүйнө, мисалы үчүн биз экөөбүз бай болсок, баары бир үй бүлөгө бир үйдү куруп бериш, ичибиз ачышып калышы мүмкүн да. Бирок ар бир баягы көпчүлүк түкүрсө көл болот дегендей, ар кимибиз ошол жарандар быйыл мунуну кылайлык, мунуга айда мунуну кылайлык деп элечи өзүбүз адамдар чогулуп алып, ошондой мемелерди берип турсак, баягы бир адамдыкына караганда канча жаран жашаса, бир айыл өкмөтүндө бир адамга пайдасы тие турган нерсени кылып бергенибиз жакшы экен да. Мисалы үчүн мына экөөбүз топтодук дагы, сенин мемең жок экен, көмүрүң жок экен, сенин оокатың жок экен деп пулду бербестен барып
алып берип мына быйыл барышты да бизде 4 кыз Кара Сууга барып бир үй бүлөнү көрүшүп барышып артынан ээрчип барышып бул кандай жашайт дептир да. Күйөөсү инвалид экен, араба тартат. Аялы андан 5 безер, аялы дагы оорукчан экен да, чай алып келип сатат экен. Экөөнүн жашоосун барып, ыйлакташып, келип, өздөрү үйүнө киришип, сүйлөшүп, көмүр алып берип, продукт алып берип, кийим кеч алып берип келишти да. Мына көрдүңүзбү, бул деген биздин элибиз кур эмес учугу бар. Бул болгону эми чоң деңгээлге алып чыгыш үчүн бир мээнет кылып, ушундай мындай фонддор менен иштеп аткандар түзүп келгиле дешибиз, бул өтө чоң нерсе экен да. Демилгечилер чыкса, демилгечилерин табышыбыз керек. Сиз айткандай ошол мурда бидаятка иштетилген акчалар дагы азыр жакшы жагына багытталып атат. Кээ бирлер баягы бирөөсү каза болгон болсо, ошого жылдык кылганын ордуна башка бир муктаж үй бүлөнү көтөрмөлөп коюу эмелери, фактылары болуп атат да азыр. Эң туура. Мына тойлорду даңгылдатып кылышып атат, кафелерде кылышып атат. Алды миллионго чейин, 800ге чейин, арты 400 миңге чейин пулдарын зарптап атат да. Ушул баласы бактылуу болуп кетет беле, кетпейт беле, себеби айырда закон бузулду да. Ысырапкерчилик деген закон бузулду. Алла Таала бизгечи жөн эле закон берип койгон эмес экен да. Алла Таала жазалабайт, Алланын закону жазалайт. Ошол законго түшпөй калдыңызбы? Болду, закон бузулду. Мына ошо кафелерде канча деген салаттар ыргытылат, канча деген коюңузчу ысырапкерчилик, ошондой мына ошол ысырапкерчиликти ошого кетирбестен үйлөп өзүнүн баласына ошого кеткен баягы чыгымды эсептеп, мына ыргыта турган мемелер болсо жеелбейт, колбасалар болсо жеелбейт. Каерде кыргыз той кылганда шакарап жанагындай салаттарды койдук эле. Бирок ошолорду ыргытылбасын деп ошону эсептеп, бир кембагал үйлөнө албай жатса, баласы менен кошо үйлөп койсо, бул Алланын берген рызкыны кайра биз Алла разы боло турган жерге жумшап коюп атабыз да. Бирок дагы эле чыгып атат, ушундайларыбыз чыкты. Мына үйлөнүп аткандар катар машинага түшпөй эле ошо машинанын пулун балдарды чакырып келип, жетим балдарга мектепке кете турган расходторду берип койду, алып берип коюшту. Уйларды алып беришип атат. Өтө жакшы нерсе булар. Жакшы эме колдоого татыктуу сонун иштер болуп атат. Жамиле эже, мына ушул жагдайда дагы биз жерлерде дагы ушул иштерди жандандырсак болот экен, а? Жалпы жаштарга, мамлекеттик уюмдарга деле, жанагы медреселерге, мечиттерге дагы ушул жагдайда ишти жандандырсаңыздар, жалпы элге дагы көп жакшылыктар болот эле да. Уюштурсак болот. Жергиликтүүлөр менен иштешейлик дегенибиз буну эми мактаныштын кереги жок эле, бирок ибарат болуш үчүн мен айтып атамын. Дагы эле уюштурсак болот экен да. Былтыр мына 19-жылы биз мартта акция жүргүздүк да. Мен мекенди сүйөмүн, мекенге менден бир көчөт деген. Ушул көчөттүн пулдарын алып, өзүбүз топтоп аялдардан мэрияга барып сүйлөшүп, биз жерди көрсөтүңүздөр, көчөттү алып өзүбүз отургузайлык деп. Отургуздук, көчөттөрдү алып отургуздук, гүлдөрдү отургузуп бердик. Бирок быйыл дагы айтып атабыз, баягы мэриянын алдындагы Алымбек Датка атанын баягы юрту деп койгон ошо жерлерге дагы гүлдөрдү өзүбүз отургузуп берели. Алар гүлдү берсе, гүлдү өзүбүз жардамыбыз болсун деп кылса болот. Буну баштап бирөө чыгыш керек да. Эми Алла Таалам азыр ушундай жакшынакай жашоону берип атат, жалпы журтчулукка деле ошол өздөрүнүн жашоосу менен эле боло бербестен коомчулук менен байланышта болуп, ошол мисалы аркада калып аткан адамдар болсо жетелей жүрүп дегендей ушундай жакшы иштер болсо жакшы да, Жакшы. Анан мен акырында дагы айтайын деген мындай бир сөзүм бар эле да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп отурсаңыздар, мен суранып кетет элем да. Ар ким өзү үчүн араба тартпаш керек. Биз коом менен жашайбыз. Коомубуз жакшы болсо, биз жакшы болобуз. Ошон үчүн митек болуп, митек окшоп
үйгө кирип алып, баягы мити дагы бир күрүштүн ичине кирип алып, ошо күрүштү эч кимге билдирбей жеп койгондой, биз дагы үйгө кирип, коом биз үчүн аракет кылып, бардык нерсени бизге түзүп атса, ошону пайдаланып, митеге окшобостон келиңиздер, үйүбүздү дагы Алла ыраазы боло турган эле деңгээлде карайлык дагы коомчулук менен байланышып, коомго керектүү бардык нерсени иштеп чыгып, коомду оңдой турган, эртең коомду оңдоп барбасак, Алланын алдында биздин бере турган отчетубуз бар. Суралабыз биз ошондон, себеби коомдо жашап атабыз. Рахмат Жамиле эже, сонун маек куруп бердиңиз. Албетте Алланын алдында барганда мына ушул жашынакай заманыбыз ушунчалык бизге Алла бардык жагынан берип атат. Ушулардын жообун бергенде дагы өзүбүзгө кыйын болуп калбаш үчүн ар бирибиз ошол өзүбүздүн ушул коомдогу милдетибизди, адамдык парсыбызды, мусулмандык парсыбызды туура көрсөтүп кетсек, жалпы урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө кайрымдуулук туурасында сөз кылдык. Ар бириңиздерди ошол кайрымдуулук жаатында дагы өз үнүңөрдү кошушуңарды сиздерден сурап кетет элек. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.